Эмне максат менен келдиңер? Ханым, доллардын курсу көтөрүлүп, Кыргызстанда кымбатчылык каптап жатат. Ошондо сен эмне кыла аласың? Ханым, менде сонун идея бар. Биз 1 тонна бензинди бекер элге таратабыз. Качан? Кандай жолдор менен таратасыңар? Бизде бир эле шарт бар. Анжелика Дарит баракчасына кирип, подписка бөлүмүндөгү бардык спонсорлорго катталса эле болду. Азаматсың. Элиңе кызмат кылып жүрө бер. Амин. Кызым, мага 5 литр бензин алып кой. Шарттар бардыгына бирдей да. Бардыгы таза. Пост чыгат. Нарын шаарына аман эсен келип алдык. Билесиздерби? Ушунчалык кубаныч койнума батпай, керек болсо пост чыгара албай пост чыгара албай жатамын деп айтайын дедим эле. Көп видео, көп сүрөттөр бар экен, бирок кечээкү мааракеде келген айымдардын ар бир ыраазычылык сөздөрү, ар бир каалоо тилектери ушунчалык жүрөгүмдөн орун алып, көзүмө жаш алып, ушунчалык кубанычымды керек болсо кантип туура постко киргизсем, кантип туура постко мен өзүм оюмду билдире алам деп азыр толкунданып турган мезгилим. Кечээкү маараке мага абдан жакты. Ар бир айтылган сөздөр, ар бир каалоо тилектер, ар бир келген айымдын энергиясы, позитиви абдан сонун бир мага жашоомдо бактылуу күндөрдүн катарын толуктап, көз ирмемдерди калтырды. Азыр мен толугу менен отчетторду жазып атам. Кайрымдуулук иш-чарабыздын жыйынтыгы менен пост чыгарайын. Жашат. Анан жоолук боюнча айта турган болсок, оп-окшош кара түстө кийинип, капкара жоолуктарды салынып, Мединада мисалы үчүн жүргөн мезгилде катарда туруп мен эмнени байкадым. Айымдарда эч кандай ичкүйдүүлүк, сын тагуу, бири-биринин фигурасына, бири-биринин жүзүнө, бири-биринин кандайдыр бир кемчиликтерине такыр маани бербестен баардыгы ошол мечитте бирдей окшош туруп, ичтеринен бир гана жакшы нерселерди тилеп турат экен. Тилекке каршы бизде бул мындай нерсени көрүү өтө эле аз. Ошондуктан аябай талкуу жүрүп атат. Анжелика хиджаб кийди, жамынды, мындай тигиндей деп. Болгондон кийин жашнакай мына ушундай жоолукту салындым. Бул мага өтө ыңгайлуу. 5 маал намаз окуган айымдын жанында эмес, башында ар дайым жоолук жүрүш керек. 5 маал болгондон кийин ар дайым дарат менен жүргөн бул айым болот. Аврат жерлердин баардыгы жабык болот, бошураак кийиниш керек сөзсүз түрдө. Анан намаз каалаган жерден тура калып эле дагы жоолукту жабыгыраак кылып, анан окуй бересиң да. Хиджаб кийип, өтө оронуп, мисалы үчүн шариатка карай турган болсок, айымдыкыны ал жүзүн бир гана жолдошуна, балдарына, бир туугандарына көрсөтүш керек. Инстаграмга монтип бетин тартпаш керек. Хиджаб кийген мындай толугу менен хиджабты сактанып жүргөн айымчы, ал өтө мындай бош, колдон келишинче түстүү кийим эмес, мындай кара түстүү кийинип жүрүш керек да. Ошондуктан хиджаб албетте Казакстанда, Кыргызстанда биздин көрүп атабыз. Спортивный костюмдар менен биргеликте кичине жоолук менен капюшон кийип алышат. Мен көргөндө эле тиги мен кепка кийип жүрөм, жоолук менен панама, беретка кийип тургандагы мисалы үчүн кандайдыр бир мындай ойлорум, ниеттерим бар, бирок мен хиджаб кийип жүрөм деп мен айта албайм. Мен болгон жоолук салынып жүрөм. Башымда баш кийим бар, төшүм ачык эмес, жабык дегендей, дене мүчөлөрүмдүн баардыгы мынтип басып баратканда көрүнбөгөндөй, көңүл бурдурбагандай кийинсем, мага ошол өзүмө биринчи ирет комфорт болот да. Ар бир аялда өзүн комфорт сезиш керек. Бутун жабылып турса, мен өзүмдү ушунчалык бир мындай жакшы сезем да. Ошондуктан адам өзүнүн ички дүйнөсүн бир жакшы сезиш керек. Жоолукту бир башкача сонун салынып алып турсуң деп бүгүн көп курбуларым суктанышты. Чындыгында мен жоолукту аябай урап көрдүм мойнума.
бирок мойнумда мындай бездерим бар болгон үчүн аябай кысылып мындай дем ала албай мойнум мунуп кетип аттым да. Ошондуктан мына ушундай кылып деле эки жагынан бош кое берип ичинен ороп койсом сонун болуп калды.